Мына бул менин артымда турган атайын тосмо менен тосулган жайда бир нече айлар мурун эки кабаттуу авариялык абалга кептелген үй болгон. Мындан улам бул жайга жаңы бир көп кабаттуу үй куруу талабы жаралган. Жергиликтүү жашоочулар жеке бир курулуш компания менен келишим түзүшүп, бул жайга жаңы бир үйдүн курулушу башталган. Бирок тетиги сиздер көрүп турган ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Сулайман Тоо корук зонасына жайгашкандыгына байланыштуу бул үйдүн иштери бүгүн токтоп турат деген маалыматтар айтылууда. 2008 болгон жер түтүрөөдөн улам жараксыз деп табылган Ош шаарындагы Ленин көчөсүндөгү үйдө жүздөй адам күн кечирип келишкен. 10 жылга жакын убакыттан бери өмүрүн тобокелге салып жашап келген жергиликтүү тургундар былтыр жеке курулуш компаниясы менен келишим түзүп, ал жерге жаңы үй салуу үчүн бошотуп беришкен эле. Азыр биз квартирада жашап атабыз. Канча үй бар бул жерде? Бул жерде азыр 26 үй бүлө бар. 26 жерде жашап атат. Квартираларды квартплата өзүбүз төлөп атабыз. Биздикин 18 айга бөлүп берген. Эгерде 18 айга чейин договор түзгөнбүз, эгерде андан ашып кетсе, анан квартплатаңарды төлөп беребиз деп договор түзгөнбүз. Эми аны убакыт көрсөтөт. Эскириги жеткен 2 кабаттуу үйдү бузуп, жаңы курулуучу көп кабаттуу үйдүн пайдубалы башталган. Бирок учурда курулуш Сулайман Тоонун буфердик аймагында иш алып барууда деген жүйө менен токтоп турат. Ал жерге канча кабаттуу үй курууга болору тууралуу мыйзам жоктугун айткан жашоочулар жергиликтүү бийлик ишти тездетүүгө көмөктөшсө дейт. Үйдү ушунчалык тездетип, ушул жана буферный зона деген эртерээк чечип, ушул элди ушундай ызылдатпай, үй тезирээк бүтсө, ушул жаркылдаган жакшынакай үйгө кирип жашаш кандай сонун. Ошондойду биз тилеп атабыз. Мүмкүн болушунча ошо жергиликтүү бийликке биринчи кайрылайлы деп атабыз. Эгерде жергиликтүү бийлик ушул элдин көйгөйүн чечип бере турган болсо, биз анда буларга аябай ыраазычылыгын билдиребиз. Үйдүн курулушу биротоло токтосо, батирлеп жүргөн жашоочулар талаада калышарын билдиришет. Ал эми курулуш компаниянын юристи тийиштүү кызматтар 2 кабаттуу эски үйдү бузууга уруксат бергенин айтса, Ош шаарынын башкы архитектору анын сөзүн четке какты. Эмне кагазың бар, айтсаң сен конкрет. Уруксат берди эле, архитектор ошону айтпаңыз. Бул 2008-жылы снос болгон, ошо МЧСтен эмеден чыккан, ошо негизинде сиздер бузууга уруксат бергенсиздер. Бардык талаптарды сактагыла деп ошо уруксат бергенсиздер. Жок, сен андай немети бурмалабай так айт. Эмне кайсы качан кайсы кадашып кат негизинде көрсөткөнүн айт. Уруксат берилген эмес? Жок, уруксат берилген эмес бул боюнча. Курулуш жүрүп жаткан жер ЮНЕСКОда дүйнөлүк мурас катары каттоодо турган Сулайман Тоонун аймагында жайгашкан. Буга байланыштуу уникалдуу тоонун буфердик зонасы белгиленип, анын көркүн, тарыхый баалуулугун бузуп же тоскоолук жаратуучу курулуштарга уруксат берилбейт. Бул багытта архитектура кызматы баарын мыйзам чегинде кылып жатканын кошумчалашты. Мыйзамсыз баштап алды биринчиден. Экинчиден прокуратура тарабынан дагы токтотулсын деген кат келген. Экинчиден бул Сулайман Тоо ЮНЕСКОга кирген билесиздер. Тиешелүү ал жерге канча этаж курулат, кандай болот, алар менен макулдашуу маселеси болсо биз бергенге даярбыз да. Ал эми ал маселелерди биринчи чечип алып туруш керек да. Чечпестен туруп куруп алды, уже тиешелүү чара көрүлөт. Аталган аймакка салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушун токтотуу боюнча иш сотто каралып жатат. Кийинки кадам кандай болуп, чечим ким тарапка чыгат, аны сот белгилейт. Абайнур Большевиков, Исхак Ашимулу, Пирамида, Ош шаары.